Ассаламу алейкум туугандар, биз Базаркулан шаарына караштуу суу башы участкасына жатып турган участкада адресте жетип келдик. Могул жактан киргениңиздерде суу башынын главный жолу бар. Главный жолдон могул жакка кетесиң. Өтүп атканда мындай кесилиш жол бири оң тарапка кирип кетет, бири сол тарапка кирип кетет. Анан жакшылай белге кетсек, бул жерде центральный мечит бар. Мечитке жетпей эле сол тарапка, сол тарап менен прямо кирип барганыңарда могул жол дальше болуп туруп, тиги адыр жака үлүш жака кетет. Тупиковый жол болуп ошол адреске алат. Азыр барып биз подробный үйдү обзор кылабыз. Мына көрсөт, ошол жол прямо келет да, могул жерге монда болуп тупик болуп, эки гана үйгө, то есть мына үйгө келет, бул жака и бул үйгө келет. Биз азыр сатыла турган участкабыз, үйүбүз бул үйдү көрсөтөм. Мондай болупчу, мынакей. Азыр биз жайгашкан жерин байкасак, аябай ыңгайлуу жер. Оң тарабында үлүштөр. То есть бул жерге участканы сатып алган адам мал чарбачылык менен да алек кылса болот. Мал чарба, кой чарбачылыкка абдан ыңгайлуу жер. Жана ошондой эле биз азыр үйдүн ичин бир сыйра тартып кетебиз. Айта кетсек, бул үй аябай жакшы салынган, мансардный стилде салынып тур. Кааласаңыздар үстүн мансард кылып комната кылып иштетсеңиздер да болот. Азыркы ход ичинен дейт, азыр көрөбүз, ичиненби же сыртынанбы. Бул жакта жанында жанаша временка салынган. Эмесе биз бисмилля деп үйгө кирип обзорду баштайлы үйүбүзгө. Так, үйгө киргенибизде эле сол тарабында чоң үй, основной үй жайгашкан. Оң тарабында бул жакта временка жайгашкан. Временканы көрсөңүздөр болот, байкасаңыздар, силикаттуу кам кирпичтен жасалган. Эки бөлмө, бир комнатасы, экинчи комнатасы, эки бөлмө экен. Крышасы оцинковка жабылган. Айта кетсек, участканын тосмолору пескоблок менен полный тегерентип тосулган. Участкабыздын жалпы аянты 10 сотик. Тиешелүү иш кагаздары бардыгы бар, кызыл китеби бар, техпаспорттары бар. Тиешелүү иш кагаздары менен видеого кошо жүктөйм. Азырда бул жерде эч ким жашабагандыктан бул жер кароосуз калып кеткен. Бул жерде как бак катары иштетип, бул жерге жана ошондой эле эгеси бал араларды койгон. Эми гана основной үйгө кирейли, обзор жасайлы. Основной үйдүн обзору киргениңизде эле бул жерде тепкичтен башталат экен. Тепкичтери пока жасалып элек. Бул жерде жашабагандыктан муктаждык болгон эмес. Ошол себептен киргенибизде эле бул жерде коридордон кирген оң тарабында бир бөлмө. Бул жакта гостевой зал деп коет. Зал жайгашып, киргенде сол тарабында эле дагы бир бөлмөсү. Ар жагы детский, могул жерге по идее печка коюлмаган экен, үстүгө чыгып, анан вход мансардка. Кааласаңыздар ич жагынан деле кылсаңыздар болот. Ичинен пока ход жок экен. Мынакей. Үйдүн сырткы абалы пышык кирпичтен жасалып, ичи кам кирпичтен жасалган. Таштамайлары пока төшөлүп элек. Биз деле чыкканыбызда эле. Я. Кетти. Кетти ошол жаккачы. Анан могул жакта чыкканыңызда эле сол тарабында бак. Эки тарабында тең үйлөр жайгашкан. Коңшулар менен чектешет. Тиешелүү иш кагаздары толук. Кыска нуска обзор кылайын деп атам, ошон үчүн капа этпейсиздер. Тезирээк жасап, анан видеону чыгарган аракет кылабыз. Так. Ол жактан чыгасыздар, чыкканда эле валя, мондай бүт да. Мага жаккан жери бул участканын аябай тынч жерде жайгашкан да. Мындайча айткандачы, айылдын четинде, талаага чектеш, бир үйгө, анан бул үй болду. Ошол үйгө эле битте тупиковый жол келет могу. Болду. А так тынч, сонун. Ошол себептен мен сунуштайт элем, баасым болсо мен тиги эгелер менен сүйлөштүрүп, байланыштырып түгүнө жазып коем видеону. Так, ошондой эле баса айта белгилеп кеткендей, үй мындай красный зона дегендер бул жерде жок. Красный зона болсо да бир тупиковый жол 6 метр каралган, 6 метрден кеңири чыгат. Бул жол тупиковойлор 6 метрлүү болот, ички жолдорчу. Анан күн чыгыш тарабы бул жактан күн чыгат. То есть үйдүн наркы капталынан деле терезелери бар, үйдүн ичине кеңири күн тиет. Бунун временканын деле алдынан айнектери ошол жактан күн тиет, сөзсүз мындайча айткандачы. Анан тынч, элден алысыраак, тынчыраак жашайм, мындай кичине мал чарып, кой чарбачы кылам дегенге аябай ыңгайлуу жер.
жана ошондой эле дагы белгилей кетем, мансартный да бул плюс. Кааласаңыздар ходду сыртынан деле жасап алсаңыздар болот экен, ичинен деле жасап алсаңыздар болот экен. Тиешелүү иш кагаздарын мен видеого монтаждап туруп тиркеп кетем, жана ошондой эле байланыш номерин и плюс Google съемканын жайгашкан жерлерин белгилей кетем, мындайча айткандачы. Майли, сак болуңуздар, көрүшкөнчө. Google съемкадан мына Базар Коргон шаарынын геймпланы, Базар Коргон шаарынан прямо Караңкүр дарыясын кесип өткөн главный көчө бар. Главный көпүрө бар. Главный көпүрөдөн өткөнүбүздөн кийин эле суу ашыга кирген поворот бар, главный поворот бар. Ошонун жанында мына мойка бар. Чоң мойка, анан машина оңдоочу жай бар. Ошол жолдон прямо киресиздер. Прямо киргениңизде мына сары сызык менен белгилеп койгонбуз. Примерно 1 километр жүрөсүздөр. 1 километр жүргөнүңүздөрдө могул жерден кесилиш жол чыгат. Бири оңго, бири солго. Анан үст тарабында кичине оң тарабында мешит бар. Ошол мешитке жетпей сол тарапка буруласыздар да, мына сары белги менен белгиленгендей бара бересиздер. Ушу жол тупиковый жол болуп барып, сатыла турган участокты алып барат. Мына биз ошол сатыла турганын ичин квадрат кылып туруп сары менен белгилеп койгонбуз. Жалпы чарчы метри 10 сотик, документальный 10 сотик. Анан тиешелүү иш кагаздары полный бар. Аларды дагы тиркеп коебуз. Мына ошентип таап барсаңыздар болот. Мына жол Ош-Бишкек трассасы. Ош-Бишкек трассасы мынакей. Поворот мынач. Көпүрдөн өткөндөн кийин 3-чү поворот болуп калат. 1-чи главный могул жерде, 2-чи главный и 3-чү главный болуп калат. Ошон 3-чү менен кирип барып издеп тапсаңыздар болот.